Ал эми кийинки сөздөр үчүнчү жактарга берилет. Биринчи сөз Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Молдобаев Алмазбек Табалдиевичке берилет. Урматтуу Конституциялык соттун судьялары, биздин оюбуз боюнча Алмазбек Табалдиевич, мындай деп сүйлөшөлүчү, маңызы боюнча биздин маселени көп алыстабай сүйлөштүкпү. Бул бардык үчүнчү жактарга неметсин, сиздер атайын үчүнчү жактын мамлекеттик органдардын өкүлдөрүсүңөр. Ошонун позициясын так бүгүнкү карап аткан маселе боюнча билдирип койсоңуздар, биз сиздерге ыраазы болот элек. Рахмат. Рахмат, түшүнүктүү. Биздин оюбуз боюнча келтирилген кайрылуу тараптын Жаран Матсаковдун жүйөлөрүнү негизсиз деп эсептейбиз. Көп биздин астыбызда жогорку кеңештин өкүлдөрү позициясына кошулабыз. Кошумча белгилеп кетейин десек, апелляциялык даттануу мөөнөтү калыбына келтирип берүү жөнүндө өтүнүч боюнча чечимди даттануу апелляциялык инстанция менен токтотуу соттук тотумда анча маанилүү эмес иштер менен алек болуусуна кайрылуу көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн деп санайбыз. Себеби башында могу жогорку соттун токтомун мен таанышкан эмесмин. Себеби баягы өндүрүштү кыскартканда ошо 403-тө каралган эмес, 4-чү бөлүгүндө ошо кассациялык тартипте даттанууга мүмкүн эмес деген деп, анан ошондон түшүнүксүз болуп атат. Эмне себептен 2-3 ай алар карап, өндүрүштү баштап, элди эметип, эми азыр аяка баа бере албайбыз. Ана акырында ошо 403-чү беренеде 4-чү бөлүгүндө каралган эмес деп өндүрүштү кыскартып койгону мен азыр баа бере албайм. Бирок биз башында мен өзүм позициямды бергенде токтому менен тааныш эмес болчумун. Ошол себептен биз деген жалпы нормаларга ссылка кылып 439-чу беренесинде түздөн түз жазылып турат да, жогорку сот ошо кассациялык инстанциядагы сот болуп деп эсептелет. Апелляцияда каралган чечимдерди деген кайрадан карап чыгып текшергенге укуктуу деп жазганбыз да, эми биринчи позициябыздачы. Ошондо эле 440-чы беренеде жазылып турат да, каралган тартипте соттолгон, акталган адвокат бүт ушу сот өндүрүштүн катышуучулары, мисалы эми алардын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчыларына тиешеси бар болсо бөлүгүндө кассациялык инстанцияга сотко даттанышы мүмкүн деп башында ушундай позиция берген. Азыр сот отурумунда 403-кө эме баягы шилтеме кылып ошо жогорку сот ишти өндүрүштү кыскартып койгонуна байланыштуу мен азыр эми айтып кеттим дагы баса белгилеп, мен жогорку соттун эмесине баа бере албайм. Бирок процессте отуруп мен позициямда что эмеден дагы бир жолу эметип кетейин дедим, что апелляциялык даттануу мөөнөтү калыбына келтирилген мөөнөтү жөнүндө боюнча чечимдер ошо даттануу апелляциялык инстанция менен токтотуусу ошо биздин деген эмени ошо эмелерди анча эмес маанилүү иштер менен алек болуусуна кыйла көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошондой эле жоопкерчиликтен качуу көздөгөн жактардын укуктары кыянат менен пайдалануучу учурлар кескин түрдө көбөйөт деп издейбиз. Бул өз кезегинде кылмыш жоопкерчилигине күтүлбөө принцибин камсыз кылууна кескин түрдө татаалдаштырат. Бул өлкөдөгү мыйзамдуулугуна жана укук тартибине жалпы абалына сөзсүз таасир тийгизбей койбойт деп санайбыз да. Рахмат. Суроолоруңуздар барбы? Сурооңуз барбы? Кадырбек Мусаевич. Микрофонду күйгүзүп алсаңыз.
Siz ayттыңыз да анча маанилүү эмес деп кайра эле ушул боюнча. Бул жерде бир жарандын тагдыры чечилип атат да, туурабы? Анча маанилүү эмес деп кандай кылабыз? Эмне деп жооп бересиң? Бул конституцияга биз каршы чыгып атабыз дейсиз да. Эмне менен жүйөлөй аласыз ошону? Каршы баш мыйзамга каршы келбейт деп атасыз да. Мен эми убагында мен астында айтып кеткен токтомдо окубадым эле, анан кийин ал жагын карасам түшүнүктүү деп койдуңуз да. Эми бул азыркы биздин мисал уникалдуу деп санасам болот. Себеби өз убагында мисалы Табалдыева, Жаран Табалдыева мойнуна албаса, өкүм чыкса, ошондо эле карап убагында 1 ай мөөнөт берилген, камакта эмес болчу. Макул болбосо, мисалы мемеде даттануу арыз менен кайрылыш керек болчу. Ошондо элечи. Анан 1 ай өтүп кеткенден кийин 3 ай берилген. Даттануу мөөнөтүн кабылына келтирүү мөөнөт берилген. Ал да өтүп кетти. Мындайда биз азыркы жаңы кылмыш жаза процессуалдык кодексти алып атканда мурункудай коомдук коргоочу деген эмелерди түшүнүктөрдү алып салганбыз. Жалаң профессионалдуу лицензиясы бар адвокаттар ишин ашырыш керек да, элдерибизди коргогондо. Ошол себептен да анан мисалы сиздин позицияңыз болсо айтып атасыз да, эмеде кичине бизде система өзгөрүлгөн. Мурун апелляция, биринчи инстанция, анан кассация, анан надзор болчу да. Анда кичине структура эмеде системабыз кичине башкачараак болчу да. Азыр жаңы кодекстер мына биринчи жолу 17-жылы кабыл күчүнө кирген, 19-жылы күчүнө кирген, 17-жылы кабыл алынган. Экинчи жолу мына 21-жылы 1 декабрдан киргенде аякта система өзгөрүлгөн да. Эмеде биринчи инстанция, анан апелляция, кассация, надзорный инстанция жокко чыккан. Ошол себептен мен азыр сиздин случайды айтканда мен азыр эмесмин, даяр эмесмин талкуулаганга, но бирок биздин позиция эмеге да байланыштуу да, что кабылына келгенде убакытта профессионалдуу адвокаттар өз убагында өз белгиленген мөөнөттө ишин ашырыш керек болчу. Ошол урматтуу өзү мен ишенген сиз болчуңуз да. Бардык тараптар каршы чыгат, бир гана президенттик аппараттан келип колдоо берет. Эмне үчүн дегенде башкы мыйзам мен жакка кетет. Эми сиз айттыңыз да, мөөнөт 3 ай, профессионалдуу адвокат. Мен санап өттүм да. Сизге суроо түшүнүктүү болуш үчүн кененирээк айтайын. Адвокат өтүнүч берип атат, ал мойнуна күнөөсүн мойнуна алды деп. Анын срок убактысы өткөнүн үчүн кыскартып бериңиздер деп, биринчи инстанцияда, так? Ошол жерде эле прокуратурага мен басым жасап өттүм да, чтобы прокуратурадагы мага карап сүйлөсүн депчи. Прокуратура сурап атат протоколдо. Жок, жабырла тиги соттолгон мойнуна албай атат. Сиз профессионалдуу адвокат, эмне үчүн сиз өтүнүч берип атасыз, мойнуна алды деп. Эми бул жерде карама каршылык келип атат. Ал бир. Ал каралган жок. Значит, жарандын эч кандай укугу ошол жерде тебеленди. Туурабы? Сиз айткан профессионалдуу адвокат жактан. Ал адвокат ГГЮПтан катышып атат. Мына менин үстүмө отурат. Значит, ал акча төлөнгөн жок, же бир өзүнүн укугун тебелеп койду. Же башкача колдонду. Жарандын укугу тебелендиби? Бир. Сот арбитр болуш керек. Азыр өзгөрдү. Сот ошол эле азыр шапкеси өзгөрүп атат, атак сот системасы турат. Сот ошону караш керек эле, каралбай калды. Сот арбитрлык жумушунан тайды. Жаран ошол жерде кайра өз жалгыз калды. Анан эми ошентип
позиция келип атабыз да. Анан келип бүгүн кайра эле суроо. Ошол жерде жарандын укугу бузулду да, турабы? Ишенген адвокаты таштап кетти. Тиги ишенген сот арбитрликтен тайды. Ал мошенник болду дагы, ал күнөөкөр соттолуп калды. Ал мен ошону сурандым да, баягы бизден баяндооч бардыңыздар. Биздин деле ал келечегибиз Кудай билет деп. Анан сиз каршы чыгып атасыздар, бул туура. Анан кийин баары эле айтат. Мен бир жолу эле көрдүм ошо соттук отурумду. Бир гана президенттик аппарат колдоп чыгат экен да. Сиз дагы каршы чыктыңыз. Негизденчи эми эгер жаран бардык процессуалдык нормалары бүт укуктары тебеленип бузулуп келсе, жогорку башкы мыйзамга карама каршы келсе, анан жоопкерлер кабыл алган мыйзамы апелляция деп жазылып, кассация деп жазылбай калса, жогорку сот бузганга акысы болсо, анда жаран кайда барыш керек? Мен сизден кичине оюңузду өзгөртүп, жакшы жак өтөбү деген. Жок, мен айтып атпайм. Башында берген позицияман мен баш тартып, өзгөртүп, себеби мен мына келип иш менен таанышканда сурагамда, мага барбы актылар депчи, биринчиси өкүм жанакы калыбына келтирген токтоо 11 ноябрдан, анан Жалал Абадтын сот немеси, жогорку соттун чечимдери жок болгондуктан мен деген ошон үчүн азыр өзүмдүн позициямды айтып атпайм. Мен башында общий принцип менен кеткем да, жана 439, 440 макул болгонсуз. Жок, макул болгон эмес. Мен деген башка себептер менен каршы болдум. Себеби 440-та жазылып турат. Кандай бир жарандын кызыкчылыгын ошо тиеши чечим окуп берейинчи. Кандай бир чечим болбосо, мына жазылып турат. Мына ошондой эле адамдар тарабынан азыр кечиресиз, Кадырбек Мусаевич. Мындайча айтканда, Алмаз Табалдиевич башында позициясы эмнеге негизделген ошону түшүндүрүп берди башындачы. Андан кийин азыр мындай немеси пайда болгонун айтып атпайбы сизгечи? Күнөөм пайда болгон. Мен туура түшүндүмбү? Туура. Мен башында азыр күнөөм пайда болгон. Себеби момундай жетишсиз документтер менен таанышып алып, мен ошол пикиримди ошондо дайындагам деп атат. Түшүнүп атасызбы? Бирок сүйлөп аткан сөзүнүн аягында ошо күнөөмдөрүн да айта кетти. Булар үчүнчү жак болгондон кийин түздөн түз жооп бергенге милдеттүү эмес. Булар өзүнүн позициясын билдирип атат. Мына күнөөмүн айтып кетти. Анан кийин сиз бул эле жанакы бир эле маселени кайрадан эле коюп атасыз да. Ошон үчүн сурооңузду мындай тактап алып турупчу, неме берсеңиз макул, барбы дагы сурооңуз? Ошол эле, ошо мен өтүнүчүм тура деп жазылган деп ойлойсузбу? Ошол эле. Президенттин өкүлү, президенттин биздин кабинет министрлер кабинетинин өкүлү өзүнүн күнөөмүн айтып кетти. Башында ошол жетишсиз документтер таанышканым үчүн ушундай позицияны дайындадым эле. Ошон үчүн жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн позициясын колдодум эле деп атат. Бирок азыр күнөөмүн да айтып кетти. Мен биз тура түшүндүкпү сизди? Ошондо өтүнүч Жо, сиз түздөн түз мен айтып атпаймынбы? Күнөөмүн айтып кетти деп атпаймынбы сизгечи? Азыркы биринчи позициясын себеби ушундай материалдар менен таанышпай калдым эле, колумда жок эле депчи. Сурооңуз барбы дагы? Жок. Сурооңуз жокпу? Отуруңуз, Алмазбек Табалдиевич. Отуруңуз. Кечиресиздер. Жогорку кеңештин өкүлдөрү барбы суроо? Суроо жок. Жокпу? Урматтуу Алмазбек Табалдиевич, мына сиз айтсаңыз, мына сиздин официалдуу түрдө берген позицияңыздарда мындай конкреттүү түрдө талашылып жаткан ченем конституцияда көрсөтүлгөн нормаларга кармаш келбейт деп так жазгансыздар. Азыр эми сиздин сөзүңүз боюнча кандайдыр бир күмөндөр пайда болду деп атасыз. Ошол күмөндөрдү кичине тагыраак айтып бере аласызбы? Мен айттым, эң биринчи күмөн себеби жогорку сотубуз 403
беренесинин 4-бөлүгүндө кассациялык даттануу тартиби көрсөтүлгөн эмес деп туруп урматтуу кайрылган тараптын өндүрүшүн кыскартып атат. Биринчи суроо эмне себептен өндүрүшкө алышты? Анан ошо бүгүн жогорку кеңештин өкүлдөрү суроону сураганда эме болду да, сиз токтомдон окуп бердиңиз. 403-кө 4-бөлүккө эме кылып, шилтем кылып ишти кыскартып атышат. Ошо эң биринчи ошол болду магачы. Себеби кылмыш жаза процессуалдык кодекстен бир эле берененин тегерегинде окуган болбойт. Мисалы, ошол эле мен айтып аткан 440-чы, 439 ошо башка статьяларда, 46-да жанагы соттолуучунун, айыпталуучунун укуктарында бар жерде жазылып атат. Ар бир адам анын үстүнө чыккан чечимди даттанууга мүмкүн деп жазылып турат да, чексиз. Анан мен ошо жогорку соттун азыр актысын баягы бир кандай да эме келтирбей, ошону себеби ал бул акты деген өзгөртө албайбыз. Ошон үчүн жогорку сот практика ушундай түздөп атат, баштап атат. 403 беренесин 4-бөлүгүнүн негизинде даттануу келсе жогорку сот карабайт деп мындай эме болду да. Бирок ошол эле бул чечим мисалы 440-чы, 439 статьялар менен дал келбейт. Бирок аяка баа бере албайбыз биз. Ошол себептен мен позициям өзгөрдү. Эң мааниси ошо болду да. Түшүнүктүү, мындай да бул абдан маанилүү маселе. Мына бул жерде айтып атасыз, мына бир нече жыл кайталадыңыз. Мына талашылып жаткан ченемди кылмыш жаза процессуалдык кодекстин тагыраак айтканда 439-чу, 440-чы беренелер менен бирдикте кароо керек деп атасыз. Туурабы? Туура. Эки маселе эки главада каралып атат. Эки стадияда каралып атат. Ошол стадиядан караш, ошол жакта күмөн бар деген ой бар айтып атасызбы сиз? Ошол кассациялык инстанциянын маселелеринде күмөн бар деп атасызбы, жокпу? Жок, мен ошону айтып атам. Эң эле биринчи позиция мен мындай дегем да, карама каршы келбейт. Себеби мындан аркы 403-түн 4-бөлүгүнөн тышкары 439 берене бар, 440 берене бар, 46 берене бар, 2-бөлүк 7 пункттун ар бир өкүмдө жазылат. Качан, кайсы тартипте сен даттанууга мүмкүнсүң деп мен биринчи позициям ошол болот. Бирок сот отурупта мен жанакы жогорку соттун өндүрүштү кыскартуу жөнүндө токтомдун окуп бергенине көргөн жокмун, бирок ишедем соттун алдында ссылка эмесин, эмнени негиздеп өндүрүштү кыскартты. Ошондон кийин мен эме болуп калдым да. Кичине позициям күнөөм туулду деген. Түшүнүктүү. Түшүндүм. Жокпу башка суроолор? Отуруңуз. Түшүнүктүү позицияңыз.